Саламатсыздарбы, студияда Перизат Сайпурхан, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Улукбек Кочкоров президентке жеткен маалыматтар жашырылып же бурмаланышы мүмкүн экендигин айтып, пикир үчүн камоо туура эместигин билдирди. Ал ошондой эле мамлекеттик карыз жана Кытай менен кызматташуу боюнча да оюн маекте билдирди. 20 миллиард долларлык Асман шаарынын курулушун Равшан Сабировдун уулу жана кытайлык инвестор ишке ашырат. Бул кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу жаңы суроолорду көтөрдү. Мурдагы депутат Кубанычбек Коңгантиев жер маселеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 500 000 айыпка жыгылды. Эдунун 40 чоросу менен байланыштырылган Лизун каймана аттуу жаран кармалгандыгы маалым болду. КТРКнын телекүзөт программасынын редакторуна кызмат учурунда кол салуу болду. Кыргызстан менен Русия роумингсиз иштей турган биргелешкен мобилдик оператор түзүүнү пландап жатышат. Бишкектеги сүрөтчүлөр үйү боюнча сот мэриянын пайдасына чечим чыгарып, имараттын келечеги кайрадан талкууга түштү. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныштырабыз. Комментарийде пикириңиз менен бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Мурдагы президенттикке талапкер жана мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров журналист Эрнис Кыязовдун подкастында маек берип, анда Кыргызстанда болуп жаткан ар кандай окуяларга, саясий өзгөрүүлөргө жана тышкы карыз, ошондой эле өкмөттүн чечимдерин сындаган жарандардын кармалышы боюнча комментарий берди. Маек учурунда мурдагы чиновник мамлекет башчысынын өлкө жашоосунун бардык аспектилерин көзөмөлдөөсү кыйын экендигин белгиледи. Анткени ал көп нерсе ага берилген маалыматтын канчалык объективдүү болушунан көз каранды. Бирок анын пикиринде тез жана жеткиликтүү интернет доорунда коомдук ачыктыкты жакшылыкка колдонуу керек. Мисал үчүн биз сурадык дейlik, айлыбызда мына мектеп жок. Мектеп салып бергиле дедик. Бирок ошол салган мектебим эмнедир бир жылга жетпей фундаменти чөгүп кетип, ажырап кетти, жаракка кетти да. Ал бузула турган немеге, акыбалга келип калды. Эмне үчүн аны айтпашыбыз керек да бизчи? Аны айтса сен мына мамлекеттик саясатка каршы чыгып атасың деп камаган, бул өзү негизи туура эмес да. Ошол жерде тескерисинче ошол бийлик башында тургандар айтыш керек да, мына эмне болуп атат? Эмне үчүн бул 50 жыл тура турган мектеп бир жылда мисал үчүн мындай осадка берди, фундамент. Эмнеге мындай болуп калды? Текшергилечи деп кайрадан ошол элди колдонуш керек да. Же болбосо кече сентябрда, октябрда баскан асфальтыбыз мартка чыкпай баары эзилип укаланып калды. Ал жака жок эле дегенде бир 20 жылдык асфальт төшөшүбүз керек эле. Эмне үчүн мындай болуп калды деп неме кылыш керек да. Аны колдонуш керек. Тилекке каршы биз кээ бир адамдар бар да, мындай мисал үчүн ошол президенттин тегерегиндеги деле кишилер президенттин атын балким жабынып деле мынау проектти, мынау жолду мынауга бересиң деп өзүнүн тааныш билиш бирөөлөрүнө, мисал үчүн 10 миллион долларлык проект болсо 1 миллион долларды мага бер, ушул жака мен сени уткузуп берем деп анан киргизип койду дейли. Анан ошондой ал 10 миллион берген, 10 миллиондун 10%-ын берген, анан ошого жараша сапатын кичине төмөндөтөт да. Анан ал жасап эртең анан чыгып ызылдаса, анан ошол эле кылган адам сиздин бирөө чыгып айтса, мынау сиздин саясатыңызга каршы чыгып атат деп. Чын-чынына келгенде балким ал өзүнүн баягы туура эмес ишини жабыш үчүн неме кылды. Уруксат десеңиз мен тигилерге айтып каматып койбоймунбу, кичине бир неме кылып чувство келтирип койбоймунбу деп айтып ошондой болуп атышы мүмкүн да. Мен ойлойт элем ошо ар бир ошондой болгон учурларда тескерисинче президент мынау эмне болуп атат? Эмнеге мындай сөз болуп атат деп. Мисал үчүн эле да, мына азыр эми канча жыл, бир 3-4-5 жыл өткөндөн кийин КПК боюнча азыр мына тиги депутатты камап отурабыз, 4 миллиард акча жеп алыптыр ошол жерден. Аны ошол 3-4 жыл мурда эле тиги Болот Темиров айтып чыкпады беле. Бир эле поставкадан 37 миллион иштеп калды. Мына жеке компания, бул мынандай кызматкердин, эң бийик кызматта турган адамдын туугандары иштеп алды десе, биз аны куун тыктадык да. Ошондой эле текшерип койсок болмок экен да, ал чыкмак экен.
Кочкоров президентке жақын адамдар маалыматты жашырышы, жеке кызыкчылыктардын көздөшү же коррупциялык схемаларды жашыруусу мүмкүн экендигин айтып, мисал катары ал Кыргызнефтегаздын ичиндеги коррупциянын көп жылдан кийин ачылышын мисал келтирип, бул кырдаал мурдатан эле иликтөөчү журналист Болот Темиров тарабынан айтылгандыгын ачыктаган. Эскерте кетсек, Темиров Кыргызнефтегаз боюнча иликтөөсүнөн кийин ага ошол убакта УКМКнын төрагасы болуп турган Камчыбек Ташиевдин жакындарынын тиешеси бар экендигин айтып, жыйынтыгында Темировдун Кыргызстандын жарандыгы жокко чыгарылып, өзү сот залынан аэропортко алып барылып, өлкөдөн чыгарылган. Кээде бийликчил блогерлер жана журналисттер өздөрү анын жарандыгын жокко чыгаргандыгын унутуп калышабы? Айтор Болот Темировду өлкөдөгү болуп жаткан иштерди сырттан баалабай Кыргызстанга келип айтуусун талап кылышат. Улукбек Кочкоров ошондой эле эң чоң көйгөйлөрдүн бири мамлекеттик карыз боюнча маселеге токтолуп, азыркы ички карыз менен тышкы карыздын пайыздары суроо туудурарын айтты. Тышкы карызды мурда мисалы үчүн 0,75% менен алынчу да. 1% менен, 2% менен, Эксимбанктыкы 2% менен алынган. Мен билгенден эң кымбаты 2% менен алынган. Бирок мына биз азыр акыркы жылда Евробонд деп $700 миллион Евробонд алдык да. Бул баягы ар кандай жеке компаниялардан же болбосо ушу чет өлкөлүк ар кандай финансылык институттардан алдык. Анын пайызы почти 8%. Бул эми мисал үчүн мен бюджетке 8% менен алып иштеткен канчалык максаттуу деп айтам да. Себеби все-таки бюджет бул бизнес предприятие эмес да, бул азыр бир өндүрүш чыгарып, ошону сатып, анан пайдасын көрө тургандай, анан тиги процентин төлөп коюп, анан мынча пайда табам дегендей. Бирок мынау проектлерге да жасалып атканда канчалык ушул башка чет өлкөдөн келген компанияларга бюджеттин эсебинен, тем более тышкы карыздын эсебинен чет өлкөлүк компанияларды иштеткенибиз дагы канчалык максаттуу да. Ушул да мени мындай тынчсыздандырат да. Андан көрө биз ошо мүмкүнчүлүк түзүп, жаңы мен айтып кетпедимби, биз программабыз түзгөнбүз, ошо баягы жергиликтүү өндүрүштү кантип колдоо боюнча депчи. Ошол бюджеттен ошол учурда биз болгону башында канча 4 миллиард сом эле акча сураганбыз. 4 миллиард акча сом берсеңер, биз ошондон улам баягы иштетип отуруп 5 жылда биз жакырчылыктан Кыргызстанды чыгарабыз деп ошентип айтып келгенбиз. Ошо бир 4-5 миллиард сом акча табылган эмес да, мындай айткандачы. А бүгүнкү күндө мына миллиарддаган доллар акча чет өлкөлүктөргө дагы берилип атат да, мындай чет өлкөлүк компаниялар. Да, бүгүн айтышы мүмкүн, биз тендер кылсак чет өлкөлүк компаниялар арзан баада берип утуп кетип атат деши мүмкүн, бирок биз дагы мамлекет катары ойлонушубуз керек да. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен чет өлкөлүк ишканаларды колдогонубуз канчалык. Ооба бизге проектлер керек, ушу проектлер. Бирок балким ошону кичине кое туруп, өзүбүздүн баягы ички өндүрүүчүлөргө, местный производствого, биздин компанияларга мүмкүнчүлүк берип, ошону алып кеткенге шарт түзсөк, жакшыраак беле деген ойдомун да. Кытай менен болгон байланыштарга токтолгон мурдагы министр чет өлкөлүк компанияларга мамлекеттик бюджеттин эсебинен буйртма берип, жумуштарга тартуунун ордуна кыргыз жарандары иштесе, ишкерлер Кыргызстандын социалдык фондуна, башка тармактарына салык төлөгөндүгү туура болмок деген пикирде. Жана ошондой эле Кытай болобу, Орусия болобу, Америка болобу, айтор дүйнөдөгү чоң державалар менен мамиледе этият болуусу керек деген оюн айткан. Кытай инвесторлору демекчи көптөн бери айтылбай калган Асман шаары боюнча сөздөр кайрадан жанданып, анын курулушу үчүн 4015 гектар жер берилгендиги маалым болду. Бул шаардын курулушуна $20 миллиард инвестиция сала турган Кытай жараны Юнфэй Ту. Бул жерде кызыктуусу Юнфэй Тунун Кыргызстандагы өнөктөшү болуп, Улуттук инвестициялык агенттиктин директору Равшан Сабировдун уулу Низамидин аталган. Албетте мамлекетке инвестор тартуу боюнча агенттиктин жетекчисинин уулуна Кыргызстандагы эң чоң кылымдын курулушу аталган асмандык бурууну тапшыруунун өзүндөгү кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө суроолор туулбай койбойт. Равшан Сабировдун уулу менен Кыргызстанга $20 миллиард коротууга макул болгон Юнфэй Тунун компаниясы Redstone Group деп аталган. Алар курулуш менен алектенбегендиги жана ишмердеги жалпы дүң соодага адистешкендиги айтылган кыргызстандык Z-System компаниясына ээлик кылышат. Иликтөөчүлөр аны менен кошо эле бул компания мурда кийин чоң курулуш кургандыгында далилдерин таба алышкан эмес. Асман шаарынын курулушу боюнча Бишкекте атайын жыйын өтүп, анда айтылган
маалыматтарга караганда кытайлыктар асманда дата борборлорунда курушат. Дата борборлору электр энергиясын колдонуу боюнча чоң оорчулук жаратары. Ансыз да белгилүү болгон убакта бул дата центр кимдин алдында иштейт, аны ким көзөмөлдөйт, топтолгон маалыматтарды кимдер колдонот деген суроолор пайда болбой койбойт. Бүгүн мурдагы депутат Кубанычбек Коңгантиев боюнча соттун чечими Т-15 июлда эле чыккандыгы маалым болду. Маалыматтар боюнча Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы депутаттын кылмыш жаза кодексин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп таап 500 000 сом айып пулга салган. Эскерте кетсек, Кубанычбек Коңгантиев да Ташиев кызматтан кеткенден кийинки тазалоолорго дуушар болуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан март айында кармалып, ага Бишкек шаардык кеңешинде депутат болуп турганда аффилирленген жеке жана юридикалык жактарды пайдаланып, жер тилкелерине байланышкан мыйзамсыз схемаларды уюштуруп, жерлерди социалдык курулуштар үчүн алып, ал жерде коммерциялык имараттарды же болбосо көп кабаттуу үйлөрдү курган деп айып койгон. Кармалганга бир канча күн калганда ал өз мандатын тапшырып, бирок себебин түшүндүргөн эмес. Бирок тараган сөздөргө караганда, ал Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиевдин өкүл атасы болгондугу себеп катары белгиленген. Март айынын башында социалдык тармактарда Кубанычбек Коңгантиевдин 100дөн ашык мүлкү бар экендиги тууралуу видео жарыяланган. Ташиевдин кадрлары боюнча маалыматтарды улай эле Эдунун 40 чоросу деп аталган топтун мүчөлөрүнүн бири Лизун деген каймана ат менен белгилүү жаран кармалды. Бул тууралуу журналисттерге укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдиришкен. Алардын айтымында камакка алуу Ички иштер министрлигинин башкы кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн. Кармалган адамдын процессуалдык абалы жана тергөө жүрүп жаткандыгы берене расмий түрдө тактала элек. Камакка алуу болжол менен Эду деген каймана ат менен белгилүү болгон Бишкек улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековго каршы козголгон кылмыш ишине байланыштуу. Социалдык тармактарда Лизун анын мүчөлөрү расмий эмес түрдө Эдунун 40 чоросу, түзмө-түз Эдунун 40 күзөтчүсү деп аталган топ менен байланыштырылган. Жакыпбеков өзү 2026 жылдын февраль айынын ортосунда аскер прокуратурасы тарабынан кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыпталган. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал жеке байы үчүн чалгындоо кызматкерлеринин жана жарандардын туруктуу тобун түзгөн болушу мүмкүн. Камакка алуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чоң кадрдык өзгөрүүлөрдөн көп өтпөй болгон. 10 февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди вице-премьер кызматынан жана атайын кызматтын төрагасы кызматтарынан бошоткон. Анын бир нече орун басарлары жана бөлүм башчылары бир эле учурда кызматтан алынган. Лизундун камакка алынышы же анын бул иштеги ролу тууралуу азырынча расмий маалымат таратылган эмес. Улуттук телерадио компаниясындагы телекүзөт программасынын редакторуна кызмат учурунда кол салуу болгон УТРКнын оператору жана телекүзөт программасынын редактору Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына Анкара көчөсүндөгү кеңсесинде ага кол салып, андан кийин качып кеткен белгисиз адамга карата чара көрүүнү суранып арыз менен кайрылгандыгы кабарланган. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө кол салууга шектүү 1995 жылы туулган жаран аныкталып, ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Милиция коомдук тартипти бузуу, бейбаштык жана милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу буйруктарына баш ийбөө мыйзам менен жазаланарын, анын ичинде 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын аларын эскертти. Кыргызстан менен Орусия биргелешкен мобилдик оператор түзөт. Тараптар келишимге жакында кол коюуну пландап жатышат деп билдирди Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков. Кыргыз-Орус экономикалык форумунда абоненттер эки өлкөдө тең сим-карталарды алмаштырбастан же роуминг акысын төлөбөстөн мобилдик байланыш жана интернет кызматтарын колдоно алышат деп күтүлүүдө. Бишкектеги талаш-тартышка түшүп 70 жылдык тарыхты сактап турган сүрөтчүлөр үйү мэриянын көзөмөлүнө өтүп жатат. Бүгүн Бишкек шаардык соту мэриянын аракеттерин колдогон административдик соттун чечимин колдоду. Эскерте кетсек, мэрия сүрөтчүлөр үйү жайгашкан жерди мамлекеттик менчикке өткөрүп жатат. Өз кезегинде шаардын чок ортосундагы мындай майлуу сүттүү жерге жайгашкан имаратты президенттин иш башкармалыгы, башкача айтканда Каныбек Туманбаев өткөрүп берүүнү суранган. Сүрөтчүлөр үйүнүн администрациясы мэрдин жерди өткөрүп берүү чечимине сотто каршы чыгууга аракет кылган, бирок сот мэриянын тарабын ээлеген. Ар кандай божомолдор боюнча бул аймак дагы бир инвесторлорго берилип, комплекс курулуусу мүмкүн. Мурда Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында мэрдин орун басары Азамат Кадыров жер
инвестициялык долбоор үчүн колдонуларын билдирген сүрөтчүлөргө башка жайлар берилет деп айтылган. Тургундар сүрөтчүлөр үйү бузулуп калат деп кооптонушат. Азырынча сүрөтчүлөр үйүнүн имараты улуттук маанидеги тарыхый жана маданий эстелик катары тизмеге киргизилген. Башкача айтканда, ал мамлекеттик тарабынан корголушу керек. Бирок Кыргызстанда бул тизмеден чыгаруу оңой жана тизмеге киргизилгенден бир канча имараттар бузулуп, анын ордуна бизнес объектилер курулган учурлар жок эмес. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.